Салам мекендештер, арбаңыздар. RU-ID системасы боюнча бизге болгон маалыматты силерге айтып берели деп чечтик. 1-июльдан баштап сөзсүз түрдө бул мыйзам түрүндө кирди. Былтыр эле киргизмегеле ар кандай технический доработка болуп атып, 1-июль 2026-дан баштап Россия Федерациясына келип аткан жарандар, тактап айтканда, алардын ичинде эгерде цель въезда работа деп кирсе, экинчиси цель въезда учеба деп кирсе, ошол эки жарандар, эки категория жарандар ошо RU-ID'ни сөзсүз түрдө көчүрүш керек. Эгерде силер частный визит менен келсеңиздер, служебный визит менен келсеңиздер, гости деп кирсеңиздер, же туризм деп кирсеңиздер, силерге RU-ID кереги жок. Эми кирип атканда 72 саат мурун RU-ID госуслуги RU-ID'ни көчүрүп аласыңар. Ал App Store'да жана Google Play'де бар. Биз ушул экини ссылкасын Telegram каналыбызга киргизип коебуз. Сөз Telegram каналга ошоктон эле көчүрүп алсаңыздар болот. Анан кийин ошол эле Telegram каналда пошагово сүрөттөрүн да киргизебиз. Биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам деп туруп. Азырда бир сире айтып кетейин. Россия кирип атканда 72 саат мурун, эгерде кокусунан срочный иштер чыгып калса, 4 саат мурун тапшырууга дагы мүмкүнчүлүк бар. 4 саат мурун дагы кокусунан өтө зарыл иш болуп калды. Срочно билет алып калган учуп калар. Ошон үчүн 4 саатка чейин допущение бар. Биринчи кадам бул катталуу, биометрикаден ошол жерден өтөсүңөр, полностью бүт данныйларды киргизгенден кийин уруксаат бересиңер. Ошол уруксааттын негизинде мен азыр видеого дагы киргизип коем кандай кириш керек. Ошо киргенден акырында силерге QR код келет. QR код менен Россия Федерациясына кирип атканда погранслужбага жана биометрика ал жерден дагы өтөсүңөр, билесиңер. Андан тышкары ошо QR кодду сурайт погранслужба, ошону көрсөтүп туруп, андан кийин Россия Федерациясына жашынакай кире бересиңер. Бирок айта кетчү нерсе, RU-ID'ни силер Кыргызстандан учуп атканда силерге уруксаат берсе кирүүгө, бул толук кандуу Россия Федерациясына кирип, чек арадан текшерип, эгерде погранслужба же ФСБ кызматтары силерди баягы экстремизмге же терроризмге кандайдыр бир неме болуп калса, себепчи болуп чечим кабыл алса, анда Россия Федерациясына киргизбей коюуга да укугусу бар. Бул RU-ID'ге эч кандай влиять этпейт. RU-ID'нин негизи аналогдору башка өлкөлөрдө бар. Мисалы үчүн Түштүк Кореяга жана Японияга барып атканда дагы ошол RU-ID Smiles башка приложение бар. Заранее уруксат алып туруп билесиңер. Ошон үчүн бул дүйнөлүк практика болуп калат. Эми бара-бара көрөбүз кандай болот. Биз жакындаганда дагы ошо RU-ID'ни өзүбүз да колдонуп көрүп, анан силерге толук кандуу айтып беребиз. Бүгүнкү жаңылыктар азырынча ошондой сөзсүз болуп калды. Заранее камданып туруп, июльдан кийин келсеңиздер, ошонун баарын көчүрүп алыңыздар. Суроолор болсо бизге сөзсүз түрдө YouTube каналга жазыңыз. YouTube каналдын астында комментарийде. Ошол анан кийин толуктоо суроолордун бүт баарын элчиликтин кызматы менен, миграция министрлигинин кызматы менен же Евразия экономикалык бирикменин кызматкерлери менен дагы маалыматтарды такташтырып, бетме-бет дагы силерге жооп беребиз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батырлуу болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк. Негизле бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып, мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка, Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм, кайрылы бериңиздер. Негизле мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.